Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенти Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Биз Санжыра программасын бүгүн Жумгал районунун Күйчүк айылында өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү биздин негизги темабыз көпчүлүктүн суроосу, учурдун талабы. Бул кыргыз элинин каада салты жана үрп адаты жөнүндө болмокчу. Мен сиздер менен ушу келген конокторду тааныштырып кетейин. Жанымда турган Алы Шөкүров Жолдошбек Аксакал, Санжыра иликтөөчү, Айтбаев Байыскан да биздин белгилүү Санжыра иликтөөчү адамыбыз. Жана Сыдыков Дөөлөт мырза, манасчы, өзүңүздөр билесиздер. Куш келипсиздер. Кушак болсун. Менин биринчи суроом ушул сизге кайрылсам. Каада салттын баягы биз бир чети бузулуп, унутулуп баратканы өкүндүрүп атат да. Көпчүлүк кыргыздын намысын, маданиятын сактагысы келген адамдар ушу суроо берип атат. Ушуга бир көбүрөөк кайрылып, ушу башынан өткөн адамдарды, китеп кылып жазып өткөн адамдар дагы ушу биздин каада салттын кандай экенин, кандай мааниге экенин билсе дагы айтып койсо деген бир өтүнүчү бар да. Мына сиз Жолдошбек Аксакал ошо каада салт жөнүндө китеп жазып чыгарды эле. Биз ошо Жолдошбек Аксакалды чакырдык эле. Жолдошбек Аксакал, сиз баштап берсеңиз. Мен үчүн биз муну карманып жүрүшүбүз керек. Эми бул кылымга арткан кыргыз эли илгерки ата бабалардан бери карай ошондон ушул күнгө чейин сакталып келген кыргыз элинин каада салты, нарк насили жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул эми өзүнчө бир философия. Бул башка жер үстүндөгү элдердин арасындагы бир чанда кестешүүчү тарбиялык мааниси бар. Кийинки жаш муундарга сабак боло турган, муну түбөлүккө сактай турган биздин негизги милдетибиз болуп эсептелет. Эми азыркы учурда илгерки каада салт, нарк насилдерден толук сакталды деп мен эч качан айта албайм. Муну толук эмес, даже ушу кийинки биздин азыркы жаш муундар дээрлик мындай билбей кала турган абалдарга келип калды десем да болот. Же болбосо башкача айтканда, башка бир мурдагы өзүнүн маанисин жоготуп бараткандай сезилип баратат да. Ушул бизди абдан кейитет. Ошондуктан биз кээ бир маселелерин айтууга азыр туура келип отурат. Эми мисалы биз айта турган болсок, кыргыздын эң жөнөкөй эле учурашуу маселесин алалычы. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген маселелерден баштап көрөлүчү. Биздин ата бабалар айтчу эле. Улуу кишини көргөндө салам айтып жүр. Кичибейлдик кылып жүр. Ал тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, тууганыңбы же башкабы, сөзсүз түрдө салам айтып, саламыңды түшпөй айтып жүр дээрле. Көрсө, мунун тарбиялык мааниси өтө зор экен да. Эми ошол ассаламу алейкум деп айтыштын өзүнүн бир эрежеси бар экен да. Алик алыштын өзүнүн бир эрежеси бар экен да. Ошондо эми салам айтып өтсөң, же болбосо салам айткан алик алып турсаң, бул өзү ошол адамга бир өзүнчө бир мээр төккөнгө барабар болот экен да. Эми салт санааларды айта турган болсок, бул өзүнчө бир 2 күн, 3 күн керек болсо айлап айта турган көп маселе да. Ошондуктан биздин жаштар эмес, азыркы кездеги биз менен катарлаш, бизден улуулар деле бир өтө маанилүү кыргыздын салттарын, каадаларын унутуп бараткандай сезилет да. Ошондуктан буга биз өзгөчө маани беришибиз керек. Эгерде кыргыз элинин, кыргыз улутунун улут экенин, кыргыз улуттугун сактап калалы десек, бул маселени биз өркүндөтүшүбүз керек, муну сакташыбыз керек. Ошондуктан эми мен мисалы айрым бир мисалдарга токтолуп көрөйүн. Эштен келген кишини үйгө киргизгенде төргө түңүстө анын улуулугуна, ал кишинин улуу кичүүлүгүн эсепке алып туруп ошого жараша мамиле кылат да. Кана кириңиз, төргөтүңүз. Ал кишини өткөрүп, адегенде атчан болсо аттан алып, атынан түшүрүп, атын байлап, колтуктап кишини түшүрүп, үйгө киргизерден мурда
атын басмайылын бошотуп, мамыга байлап, же көлөкө ысык болсо көлөкө жерге байлап, ошентип туруп анан баягы ээсин сыйласаң итине сөөк сал деген лакап бар да. Ушуга укаш келип атат да. Ошон андан кийин алып келип анан колунда камчысын алып, анан кийин кийимин чечип үйгө киргенден тумагын алып, сырт кийимин алып илип, ордуна коюп анан төргөткөрөбүз да. Анан төргөтүң istеп төргө баягы сакалдуу киши болсо төрдүн төбөсүнө чейин жетелеп келип отургузуп, анан ошол жерден орун алдырып анан калган сыйды баштайбыз да. Анан ушундай маселелер азыр ошол толук колго алынып атабы, алынган жок. Эми бул адамдар менен учурашкандан кийин аны үйгө алып келип ага сөзсүз эле тиги тамак бериш максат эмес. Ошол киши менен баарлашып, таанышуу бир чети, таалим тарбия ала турган жактарын ошону илип калуу, ошону үйдөгү бала бакыралар ошону үйрөнүп калса экен, үй бүлө ошону билип калса экен, бул кишинин кандай касиеттери бар экен, ошону билип калуу өзгөчө максатта турат да. Анан эми ошондон кийин анан баягы конокко албетте сый көрсөтүш керек да. Анан эми кыргыз эми ошо келген конокко колдо болгон оокатын бүт жайнатып алып келген да. Баласына бербеген тамакты. Мына кыргыздын меймандостугу, мына бул касиет өзгөчө да. Бул эми дүйнө жүзү боюнча кыргызды меймандос деп ошончо мактап келип атпайбы? Жолдош болсо, сиз туура баштадыңыз. Туура сиздин айтканыңыз жанагы сиз атасын таанысаңыз дагы ошо бала да атасындай болуш керек. Ал жанагыдай атты байлап коюп, атама келген турбайбы деп кетип калып атпайбы? Кеп максат эмес. Биз ошол жаштар ошо бизден үйрөнсүн деген ниет. Ошол отуруп улуу сөздү уксун, улуу кепти уксун, түшүнсүн деген мааниде. Сиз айтканыңыз туура, жанагыдай басып кетип калышпайбы? Телефон алып кетип калабыз, чыгып кетип. Биз өзүбүздүн болгон таалимибизди бере албай атабыз да. Ошого айтып бере албайбыз. Мен ойлойм бул ата эне да күнөөлүү. Мен биринчи очередь ошону айтам. Ата эне күнөөлүү. Улуулар күнөөлүү да биз күнүгө айтып турушубуз керек. Биз салтыбызды сактабасак, бу келген кишиге менин баркымды кетирип коесуң. Мен балам айтам, балам, бул киши мени сыйлап келди. Бирок сендей карап коет. Санжыр айтат, деген айтат, баласы эчтеке билбей турбай деген деле сөзгө калат да. Сиз ошондой айтып атасыз, мен туура түшүнөм да. Ата эне дагы ошону айтып жүрүш керек. Байыскан, саган бир суроо да. Баягы көпчүлүк адамдар деле биле бербейт. Кыргызда айтып атпайбы, эмне үчүн элечек кийип жүрөт? Эмне үчүн жанагыдай 52 метр кийип жүрөт? Эмне үчүн 42 метр кийип жүрөт? Сонун бир максатын айтып бергилечи дейт да. Сен ошондон байыскан, ошондон баштасаң, ушул кыргыз эмне үчүн ушуну алып жүргөн? Яны жанагы метрин айырмасы эмнеде? Бул мындай да. Байбиче каз элечек кийген дейт. Ошол 52 метр болчу дейт. Эмнеге 52 метр деп сиз берип атасыз суроону? Себеп дегенде ал байбиче балдары бар, неберели бар, чөйрөлөр бар. Байбиче эмне үчүн 52 метр элечек кийет десе, аны кантип көтөрүп жүрөт депчи. Байбиченин кийгени бул биринчи кезекте байбиченин баш кийими. Жанагы марал сындуу деп атпайбы? Басканы маралдай сулуу деп. Чач уштук тагып, чачка элечек кийип жүргөндө арка сөөгү түз болгон дайыма. Бүкүр болгон эмес, кайкайып жүргөн. Анан ошол байбиченин 52 метри бул кепинде болгон. Кыргыз көчмөн эл болгонду байыркыдан. Анан көчүп кетип баратып, бирөө жарым одүйнө салса, ошол байбиченин элечеги бул кепин. Байына, байбиченин өзүнө, балдарына, келиндерине. Анан ороо чылгоо, эгер наристе төрөлсө, ымыркай төрөлсө. Ороо чылгоодо бул кепин сабан деп айтылат да. Эмне үчүн андай жогорку даражадагы байбичелер гана кийген да, ошол элечегинен мунун анын өзүнүн ошол коомдо, ошол уруу урукта алган статусун да көрсөткөн да. Каз элечек калдайган. Анан анын небере чөйрөлүү укум тукумдуу экенин да билгизген да. Жер шартына ыңгайлап ар бир региондор элечектен кичине айырмасы да болот да.
Анан 42 метр деп дагы суроо бердиңиз. 42 метр бул турмушка чыгып орто жашка барып калган балага карасы бар аялдар кийген. Алар дагы неберелүү болду балким, бирок чөбөрөлүү белгидей статуска жете элек. 42 метр жанагындай эле. Анын жолдошуна, күйөөсүнө, өзүнө, балдарына жана неберелерине деп биринчи кепин, экинчи ороо чылгоо талаалап түздөп жүрсө, жоопкерчилик заман болгон, бул таңууга да жараган. Таңууга да жараган. 32 метр жан келген келин, 32 метр себеп дегенде кепинден ар бир эркекке бир 10-12 метр кетет, аял кишиге 12 метрден 15 метрге чейин кетет да кепинчи. Кыргыз ошо кепини дайыма алып жүргөн, таза, тыкан жана жылуу болгон. Анан мунун 12 метр деген дагы жери бар. 12 метр деген жери неге? Себеп 12 метр болсо, бул көк материалдан да түсү көк айтылып жүрөт, кара материалдан да. Же болбосо ар кандай дагы түс айтылып жүрөт да. 12 метр элечек кийип келаткан аялды көрсө, эл билген, жесир турбайбы? Күйөөсүн көмгөн турбайбы деп. Кыргыздын ошол кийиминен, ар бир кийген кийиминен кыргыз баамдап билген. Кыргыз бир нерсени мындай түшүндүрүп отурбай, ишарат дагы менен билгизген да. Кыргыздын башка улуттардан мына өзгөчөлүгү ушул. Бул баш кийим болгондо, уруксат берсеңиз андан ары улай берейин. Келин деп өтүкпү? Эми шөкүлө. Башынан аягына чейин келе атабыз. Улгайып калган сакалдуу аял эне кишилерден. Шөкүлө бул турмушка чыгаарда кийген. Тебетей, бирок төбөсү шуңшугуй, үлпүнчөгү жабуулары бар. Бул баягы турмушка чыга турганын билип, ар кандай асыл таштар менен шөкөттөлүп, ошол турмушка чыккан үйлөнүү тойдо гана кийген да. Келин болгондо элечек кийген. Ага жерин эмне кийген деген суроо пайда болот. Ага жерин кыздар тебетей кийишкен. Кыргыз ушунчалык аял затын баалаган, кыздарын баалаган, колунда болгон кызга кийишкен, балдарын тыйышкан, кызга тил тийгизбе, бул бирөөнүн бүлөөсү деп. Кызды багып чоңойду бирөөнө бүлөө кылып берет да. Ошондо кыздарга колунда барлар кундуз тебетей кийишкен. Азыр заманга жараша ушундай бөлүнүп кетти. Эч качан илгери эркектер кундуз тебетей кийген эмес. Суузар бөрк кийген, түлкү тебетей кийген, жана көрпөдөн тебетей кийген. Кыз кишилер колунда бар болсо кундуз тебетей кийишкен, ортолору түлкүдөн тебетей кийишкен. Анан кыргыздар беш көкүл кыз дейт, чачын 40ка бөлүп өрүп, ошондой кылып жүрүшкөн. Чач өрүмүнөн дагы эми азыр ушундай илимий техниканын жетишкен заманы болуп калды. Өзүңүздөр билесиңиздер, чачтуулар аз да. Бирок ошо илгери 5 көкүл болуп, 40 самай кылып эмесе, бул турмушка чыга элек деп билген. Ошол кыздардын тебетейинин башында үкү болгон да. Үкүсү жок тебетей эле кийип жүргөн. Булар турмушка чыкпай калгандар. Убактысы өтүп кетип, кыргызда бир сөз бар бирок. Ала кушты атынан ата дейт. Кара дал болуп калса дейт. Үкү топусу кийбей калса, бул кара дал болуп калдыр деп билген да. Жайкы мезгилде ошол кыздар топу кийип жүрүшкөн, анын да үкүсү болгон да. Кадимки эле үкүдүн канаттарын алып эле баштарына кооздук үчүн топуларына, тебетейлерине, чокуларына сайып жүргөн. Анан 5 көкүл кызды бойго жетип турмушка берерде, баа 40 самай чачын жандырып, кызды жууп тазалашып, ошол буюмдар, асыл күмүш буюмдар менен, кыргыз күмүштү көп колдонгон да алтынга караганда. Шакек тагышып, билерик тагышып, анан чачын 2 өрүм кылышкан. Күйөөгө тиерди, 2 өрүм кылышкан. Чачын тарап өрүп. 1 өрүм дагы деп айтылат. 1 өрүм качан айтылат? Бул аял жесири калганда деп айтылат. Аял жесири калганда 1 өрүм. Муну азыркы археологиялык табылгалар көп тастыктап жүрөт. Эр өлсө,
жанын аялын бир чачын кесип салган да. Бул эр өлдү деген. Ошон үчүн эр өлгөн аял чачын бирилөрүн кылып жүргөн. Муну биз ошо карыялардан угуп ошентип чоңойгонбузда карыялар, илгерки карыялар ушинтип айтчу эле. Жана кошумча кылып коеюн. Жана кызды чындап эле кыргыз аябай сыйлаганда кыздычы. Мисалы үчүн кызды өстүрүп аткан ата-эне эч убакта ылдый жакка отургузбайт. Төргө отургузат. Кыздын оорутушу жерде. А балдарга да айтат, сыйлагыла. Силер төркүнүсүңөр дейт. А кыз барган жеринде ылдый отуруп чай куят, келин болуп барганда. Анан кемпир болгучу ошол төркүнүнө келгенде төргө отурат. Бул кыргыздын өтө чоң тарбиясы. Бул жөнөкөй эле ушу дасторкондун четинде эле кызды сыйлап өстүрүп келген. Анан тең караган барына. Тең караган. Жанагы аялды эч убакта эшикке чыгарган эмес, ана мындай эмес деп атпа, андай эмес. Манаста да айтат да. Канеке энебиз да айтып атат. Жетишпедим дегенге жең кесип бергидей деп берешендигин, ак көрпө жайыл жан эле деп берекеси колунда төгүлүп турганын айтып атат. Анан айтат, тышка чыкса энекең дейт. Эл башкарган топ башы дейт. Үйгө кирсе энекең казан карма от башы дейт. Жоого кетсе күн болбойт, отко жакса гүл болбойт дейт. Ушул таптардан эле билсек болот. Кыргыз кандай тең укукта кармаган аялды. Келиндердин жүгүнүүсү кайдан чыккан? Бул башы бар да. Мана ошону сен өзүң Манаста дагы айтып жүрөсүң да. Рахмат аба, жакшы болот. Бул баягы Манас атабыз биринчи кара өрк аялын алып атпай. Ошондо айтылат да, кара өрк өзү баатыр кыз болгон экен. Анан Кайыптаңдын кызы деп, анан ошол кармашта кыскартып айтканда. Кайыптан колго түшүп калат. Бирок илгерки салт боюнча хан колго түшкөндө өлтүргөн эмес экен да. Ошону орукка апарып кармашат да. Анан кызы атам өлүп калды деп ойлоп, атамдын артынан мен да кетем. Ушу каптап келген бурутка көргүлүктү көргөзөйүн деп өзү жаа менен аткан баатыр мергенчи кыздарды курап жүрчүкөн. Анан ошо менен атып анан Бакай атабыз келатканда атканда чала тийип калат Бакай атабызга. Сыры өтүп, өлбөй калат да. Анан кармаш болуп, анан кызды да колго түшүрүп алат Манас атабыз. Анан аны жактырып калып, сулуу экен, мен ушуну катындыкка алайын, олжа катын кылып алайын десе, анан кыз айтып атат, мен сага тийбейм дейт. Эмнеге десе, мен атамды өлтүрдүң, мен барып сени өлтүрүп атамдын унун алышым керек дейт да. Анан энеси айтат, ой, мындай баатырды таппайсың, кыздын барар жери күйө, бекер кармашып өлүп калгыча тий дейт да. Анан жок дейт, энесине да моюн бербей коет. Анан аңгыча ажыбай айтат экен, ай, мунун атасы өлгөн жок тиги орукта. Десе баатыр сүйүнүп кетип анан алып келгилечи атасын дептирди. Анан атасын көргөзсө анан тием деп анан атасы да айтып, баатыр экен ушуга тий. Сен багың жана турган жер экен деп анан тиет. Ошондо тийгенде Бакай атабыз келет да. Келсе анан кайнагасы экен да. Анан жана келиндер кайнагадан качып бир чет уялып, жана чала атып өлтүрө албай калып атпайбы. Анан ошондон уялып качып, анан жүгүнүп калган ушул экен да. Жүгүнөт да кайнагасына, бизде ушундай жүгүнүп. Өңүн көрсөтпөй уялды да баягы. Анан качып, бетин көрсөтпөй. Жана кайната кайненалардын алдынан келиндер жазганып айлан өтөт эмеспи, ошондон калган деп айтылат да булчу. Анан баягы бешик жасап келген. Манас атабыз төрөлгөндө тай атасы арчадан бешик жасатып келген дейт да. Ошондон баштап ушу бешик атайын жана тайларды жасап келген жээнге. Ошондон калган деп айтылат. Анан дагы бир жакшы нерсе, биз бир жерден көчмөн элбиз да. Бир жерден бир жерге көчүп калсак, ага туугандарыбызга же жер которуп көчүп калсак, ажыраш аяк деген бар эмеспи? Ошол ажыраш аяк берген Манас атабыз 6 айдан көчүп атканда, анан элдин баарын жыйып, анан айтат экен да. Ой, эми уш жерде туулуп өсүп калганың барсың. Бала кезде келип аксакал болуп калганың барсың. Эми каалабасаңар ушу киндик каным тамган жер десеңер калгыла.
эртең күнү барып алып ушул Алтай эле жакшы болчу, Ала тоого бекер келиптирбиз деп жерге көнүп калган ушу жерде калгыла десе, анан каалагандар жана Алтайдагы кыргыздар ошондон калып калган дейт. Ошондо калганда анан биз силерди узаталы деп, анан колдо барын алып чыгып анан узатат кетип аткандарды. Анан тигилер болсо ажыраш аяк берет экен кетип аткандар. Анан ажыраш аяк деген ошондон калган экен. Ошондой, Ошондон калган экен да. Анан бул жанатан бери абамдар жакшы кеп айтып атат. Анан каада салт деп атпайбы. Бул каада кыргызда айтат. Калыңсыз кыз болсо да каадасыз болбойт деп айтат. Каада деп мисалы жолдошторуңдун ичинде өзүнчө каада менен жүрөсүң, куда сөөгүңдүн ичинде өзүнчө каада менен жүрөсүң, ага тууганыңдын арасында өзүнчө каада экен да бул. Адат болсо ошол кылып аткан ишиңди, дайыма жакшы ишиңди ошону адат кылып алып жүрүү. Салт болсо ошол ата-бабаларыбыздын каада салты. Ата-бабаларыбыз жакшы үлгүлүү иштерди таштап кеткен да. Ошону биз салт кылып алып калган экенбиз, ошо жакшы жактарын. Ошол эле тетиги Манас атабызда аш берген чыгып атат. Көкөтөйдүн ашында, көп жыйыңдын башында деп атпайбы. Көкөтөй атабыз өлгөндө өлөрдү айтып атат керезинде. Мен өлгөндө бу дүйнөмдүн баарын чачпагыла дейт. Үстүңкү жолдун астына, астыңкы жолдун астына айга баккан ак сарайлап койгула. Келиндин келишиндей, кемпирдин өлүшүндөй кылып эле көмүп койгула дейт. Анан ошону кой ушундай киши болсо, ала тоону бошотуп атканда бүтүн дүйнөсүн берип атса, кыргызга бир жакшылыгын кылып атса, бүтүн ала тоого биз келгиче Ташкентте кыргыздарды кору кылбай, салыгын төлөп, ошонун баарын багып жүрсө, анан мындай кишиге ызаат кылып, сыйын кылбасак болбойт деп, анан чоң аш берип атпайбы. 3 жыл камынган экен ошол ашкачы. Ошондо дүйнөнүн жүзү чогулуп атат. Мындайча айтканда, биринчи олимпиада ушу кыргыздардан каркырады өтүп атат да. Ошондо кыргыздар баардык жанагы салтын, оюнун бүт барын көрсөткөн ушу жерден. Ошондо жана аш келип чыгып атат. Анан бул Манас бекер жерден айтпайт да. Кыргыз жашоосунун энциклопедиясы депчи. Ошол баардык каада салттын баары, үрп адаттын баары ошондо сакталып, анан муунга келе жаткан ушул да. Кыргыздын тамак ашына токтололучу. Кымыз дейли. Кымыз илгери канча түрдө жасалган? Азыр бизди канча түрдө жасап атабыз? Биз мунун баалыгын жоготуп койдукпу? Анткени мен билишимче бул кымыз деген бир нече түрү болгон анын. Анын өзүнүн составы, өзүнүн баягы дарыгерлиги деп бөлүнгөн. Биз ошону унутуп баратабыз да. Сиз ошого бир токтолуп кетсеңиз, канча түрлүү кымыз болгон? Дүйнө жүзүндө кымызды, нукура кымызды жасаган кыргыз. Кыргыз улутунда гана да. Эми негизи дегенде мен мындай айтайын, бул кымыз дүйнөдөгү болгон тамактардын ичинен жападан жалгыз бышырылбаган, туз таттылбаган тамак да. Азыркы мына илим барын аныктап атат. Бүткүл витамин, аминокислота деп коет. Аминокислоталардын түрлөрү бар да. Аденосин трифосфат, дезоксинуклеиновая кислота жана башка. Эми илимий түрдө тил. Бул кыргыз ошонун баарын илгери ушуну билип алган экен да. Эми кымыздын биринчи түрү эле жана нукура кымыз. Жакшы ачытылган кымыз. Экинчи түрү жанагы күчала кошулган, мейиз кошулган кымыз. Ошону сабага салып коет, марлинге салып, анан бышат жанчып. Бул кымыз. Андан кийин анан Байтал бээнин бал кымыз деп коет. Эң биринчи жолу тууган Байтал бээнин сүтүнөн жасалган кымыз. Жазуу технологиясы жанагындай эле. Андан кийинки кымыз сөөктөн чыккан кымыз деп коет. Мына тогол баткандан кийин ушу июндун экинчи жарымында июлдан баштап ошол кымыз башталат да. Бул баягы чөп уже бышып келаткандагы күчтөнүп калган кымыз. Андан кийин анан күзгү кымыз деп коет. Күзгү кымыз бул даана ушу бышкан чөптөн пайда болгон кымыз да. Анда ана ширге жаар деп коет. Тиги кеч күз кышка чугулдап калгандагы. Анан кышкы кымыз деп коет.
кызыр калган бээлердин кулундарын бири-бирине кошоктоп коюп, анан кечинде анан бир маал же 2 маал сагып алган кымызда бул өтө күчтүү кымыз болот. Анан кийин кымыздын тундурма кымыз. Кымыздын тундурмасын бышпай туруп, эртең менен эрте сабадан акырын куюп алып, анан ошону бергенде жылкыны айдап кетерде, же болбосо мал истеп кетерде, бул өтө күчтүү кымыз болот да. Анан ошо мындан ушу бир аяк ичсең, кадимкидей кызымтал болуп, дене башың ээрип, ушу бүткөн боюңа толук кан жүгүрүп, мунун дарылык касиети да абдан чоң да. Бул кымыз жөнүндө. Эми анан уйдун сүтүнөн да кымыз жасалат. Уйдун сүтүнөн кымыз бул коюураак болуп, адамды тогураак алып жүрөт. Эми анын бээнин сүтүнүн кымызына жетпейт ал. Анан төөнүнкү болсо айттым жана шубат деп. Кымыз, жана бозоо жөнүндө айтып атабыз, же болбосо 5 бармак жөнүндө. Ушулар жөнүндө айтканда, мисалы 5 бармак жасаганда илгери 3 түрлүү, 4 түрлүү туурачы. Ошо коноктун жашына карата тиши жок, аксакал, кара картаңдарга кыра тууралчу. Мап-майда кылып. Жок, андан орторок адамдарга куш тил кылып тууралчу. Анан такыр эле жаш жигиттер, жаш келин-кесектер болсо, ага бөртүп тууралчу. Анан тиги тууралган этти ага жылкынын эти болсо, жылкынын ичи карынды кошо туурачу. Анткени ал жумшак абалга алып келет да жегенге. Анан кийин аны кесмелегенде илгери жарым кесек талкандан шорпого бышырып, ошону аралаштырып койчу. Же агесте кесме жок, азыраак болгондуктанбы, же болбосо ошол жагымдуулук касиети да болгонан бугагыраганбы, эми ушундай жагдайлар бар да. Анан кийин эми 5 бармакты ошондо аралаштырганда мунун өзүнүн технологиясы бар. Тууралган этти көтөрө чалып аралаштырганда ысыгы чыгып, адам колу күйбөгдөй абалга келет деген сөз да. Анан кийин жанагы бээнин чучугун кесип турган үстүнө коет да. Үстүнө койгондо ал салт боюнча дароо эле барып чучукту 5 бармагы менен кошуп алып жеген эмес да. Биринчи жолу чучугу жок алып жеген. Анан кийин экинчи алыштан баштап анан тиги чучугу менен алып жеген да. Байскан, биз колго суу куябыз. Кыргыздын салты тамак алдында. Эми үчүн биз мисалы үчүн бир оңдон баштап, солдон бүтүп атабыз да. Солдон баштап оңдон бүтөбүз. Ушунун мааниси эмнеде? Ол кыргызда айтат, атадан акыл, энеден тарбия деп. Анан ошо балдар ошол салт сананы билбесе, атанын акылын уккан эмес го, энеси тарбиялаган эмес го деп, ал балага кетпей биринчи ата-энеге сөз кетип атат. Кыргыз көчмөн эл болгон, бирок азыр деле ошол салтыбыз сакталып келатат, колго суу куймай. Бул бир чети гигиена. Баары келет, отурат, колдорун жуйт, эт жейт. Сорпо жет, ашказанын ойготот. Жана Жолдошбек агабыз айтып кетпедиби? Эттин ысыгын кетирип деп. Кол менен жегенде ашказан, мээ баары даяр болот экен да бугачы. Анан сиз суроо бердиңиз, эмне үчүн суу куят? Анан мунун мааниси кандай? Кайганан баштайт, кайганан бүтөт деп. Боз үйгө кирсек, боз үйгө босогон аттап киргенде оң жагы эпчи жагы деп айтылат. Төр жагы эр жагы деп. Эр жагында жалаң эрдин эр токуму, курал жарак, ат жабдык ошолор бар ошакта турган. Төр жагына баягы кылычы мынтык илинген, анан жүк жыйылган. Эпчи жагында ашкана чыгдан болгон. Ырыскы эт тартылганда чыгдан жактан келип атат. Сууну оң жактан куйганда ырыскы ошол оң жактан келип атат деп коят дагы. Бүткөндөн кийин ырыскы тегиз чачылсын оң жактан, чыгдандан чыгып атат, ашканадан аш берилип атат да, табак тартылып, эт тартылып, насип. Колго суу куюлуп атканда дагы бир нерсе. Акелерин ала жүрөт, аларды да жуйт. Анан балага бата берет. Ошондо эмне кыз баланы куйдурбайт деген сөз чыгат. Кыз баланы кыргыздар сактаган да. Жаман көздөн, жаман сөздөн, суук көздөн. Эркек балага
суу куйдурушкан. Бата менен элге кирет, жамгыр менен жерге кирет деп атпайбы. А биздин организмибиз 80-90% суудан турат. Балага бата бергенде ошо баланын каны, мээси, организми жакшы болуп, аң сезими, дүйнө таанышы жакшы болот, ал кабыл атса. Анан эт жеп бүткөндөн кийин оң жактан суу куюлат эт жерде. Бүткөндөн кийин кайра сол жактан баштап оң жалга токтоп калат. Мунун мааниси ырыс чыгдандан чыкты ашканадан, кайра ушул үйгө да ырыс токтоп калсын деген мааниде кыргыздар ушундай кылышкан экен. Ырыс кетип калбасын деп, муну ушул ата-бабаларыбыз айтчу эле. Азыр деле муну билген кишилер бар болуш керек көп эле. Байыз канабам айтпадыбы, жакшы айтты. Ошонун дагы бир мааниси да. Дайым оңго оомат деп оодарып жүргөн да кыргыз бардык ишти оңдон баштап жүргөн да. Ошол оңдон баштаганда келип анан солдон токтоп атпайбы. А кайра жыйынтыктаганда дагы бир мааниси оңдон бүтүп атат да. Иш оңдон башталып, кайра оңдон бүтүп атат да. Туура. Ошол дагы бир мааниси. Анан Чыкпайт да баягы оңдон башталып, солдон кайра келип оңдон. Баягы ырыс кешик үйдүн ичинде баягы кала берет да. Философия да өзүнчө жазылбаган. Бизде бардыгы даяр айтылганда, биз ошону гана эстеп, урпактан урпакка айтып жүрүшүбүз керек. Жоксо биздин балдар унутуп калып, маанисин түшүнбөйт. Биз жана айтып атпайбызбы? Суу куй десең, шарактап келип куюп атпайбы кээде? Ал биздин күнөө. Балам, эт метет. Азыр кол май болот. Эмне муздак суу? Жылуу суу дегени биз айтпай атпайбызбы? туура айтасыз. Бул биринчи мааниси суу куйгандын. Бул жакшы да. Жана балдар жанталашып биз бала кезде куйчубуз. Ар кайсындай кишилер келет да. Бирөөнүн көзүндө бар, бирөөнүн сөзүндө бар. Ошол жана жетинин бири кыдыр деп коет. Анан сөзсүз батасы тиет да, анан бата алып ошолор суу куюп айланайын, өмүрлүү бол, бактылуу бол деп суудай өмүр берсин деп алкайт. Көп жашасаң көрөсүң деп алкайт да. Азыркы жаштар кокустан боз үй жөнүндө жана бул киши айтпадыбы? Эпчи жагы, төр жагы, анан эр жагы деп. Анан булар ойлоп калбасын да, бул боз үйдүн 3 эле тарабы болот экен деп. 4кө бөлүнгөн да. Улага жагы дегени бар да. Улага жагына жанагы бут кийимдер чечилип коюлуп, ошого багышталган да. Биз боз үй тигебиз. Негизи кыргыздын түшүнүгү боюнча боз үйдүн эшиги кайда караш керек? Атам замандан бери эле бул мындай тарыхый булактарда эле Рустун окумушталарында эле жазат, ошо кыргыздар боз үйдү эшигин чыгышты каратып тигет, төрүн батышты каратып тигет деп. Атам замандан бери. Неге дегенде абанын айланышы, шамал, жамгыр көбүнчөсүн батыштан келет. Мына ушундан бир себеби, анан ошо кыбыла деп дагы батышты эсептейбиз. Анан кыргыздардын жанагы бөлүнгөн деген нерсеси, бул аксакалда туура айтып кетпеди, улага жагы да болот депчи. Жаан төккөндө, жамгыр жааганда козу музоолор көтөрө албайт да, жаңы туулган музоолор. Ушу улагана жаагына байлап койгон, аялдын оокаты, казан аягы баары ушул эпчи жагында, ашкана жагында болгон да. Анан данагы сиз дагы бир суроо берип кетпедиңизби? Эмне үчүн деген жана суу куюлган деген себеп азыр колуңарды кранга жууп келе деп атат. Анан ушуну унутуп баратабыз. Көп жерде азыр тияка кирип суу куюш кыйын болуп калды, эчтен эле жууп койгула атат. Бата беребиз, бирок биздин салтыбыз сакталбай, кичинеден кийимип отуруп ушул жоголуп кетет деген коркунуч пайда болот да. Мына азыр заман ушундай болуп калды. Элдин баары тойкана салып атышат. Батанын баары эле кафе, ресторандарда, тойканада калып атат деп. Эмне үчүн дегенде мунун бир бизге минус жагы бар экен. Бардык нерселер өнүгүп калатпайбы азыр? Аял кишилер оокат кылуудан качат экен. Жанагындай толгон казан аяк, ийдеш аяк. Кыргыздын салтында үйгө тоссо, тууган аралык, карым катнаш, ошол балдар, келиндер бири-бири менен таанышып, боор тартып, тамыр тартып, баланча тууган экенбиз, тигинде тууган экенбиз деп кыргыз дайыма бирдиктүү болгон да. Биз кыргызда көпчүлөрдөн сурайбыз, маанисин көп жакшы билбейбиз. Кыргыз
мал союп өткөндөн кийин казанга эмнени салат биринчи? Же ошол салганын себеби эмнеде? Салганын себеби негизи баш улук да. Баштан кийин эле каржылык улук. Бирок баш куйкалангыча каруу күч кетпесин деген бир жакшы ойдо таризде кыргыздар Казанга биринчи каржылыкты салган да. Каржылык баары каруу күч деп. Анан калган эттерин ирети менен салган. Башты куйкалагыча себеп дегенде кыргыздар устукандап кичине сергитип эле салып ийген. Ал убакта багыл конок кадасын күтүп негизи башты куйкум жана иче карынды чогуу эт менен салган эмес. Себеп дегенде ана кыргыздар атам замандан кой сойгондо, жылкы сойгондо, уй сойгондо өзүнчө устукандап эттерин ооштурбайт жана бардык бездерди алат. Себеп муну азыр илим тастап атпайбы? Бездерден жаман жыт чыгат экен. Ошон үчүн кыргыздар безинин баарын алган, кайнатканда чийгөбүгүн алган. Таза тунук сорпо, конокко тунук сорпо менен сыйлагысы келсе, башты, куйкумду жана ичетти салбай, муну өзүнчө бышырат. Жана кыргыз ургаачы малдын этин жеген, эркек малдын этин жеген эмес. Эгер эркек малдын этин жесе, кой дизиси ошол коз кезинде биттеген ийик кылган. Баш боюнча кеп болуп калбадыбы? Башты жегенде башты туурап туруп анан таратып атпайбы? Азыр болсо аял эркекти чогуу жеп атат да. Аял киши эч убакта баш жеген эмес. Кыргызда салтта эркек эле жеген башты. Көздөшүп жүрөлү деп бөлүп анан жакшы көргөн кишисине берген. Анан буну айтып атканым, мен тайынем казактын кызы болот да. Анан ошол келгенде 71-менчи жылдары, 70-чи жылдын баштарында ушундай болуп калган дейт, апам айтат. Дүкөндөрдө баш шыйрак ичеттер сатылчу дейт. Анан алып элдин баары эле ошону жей беришчи дейт. Анан ошондо көрүп айткан экен да. Ошо касиети бар, айтымчылыгы бар киши экен. Бул кыргыздар катын эркеги дебей чогулуп алып баш жей берет экен. Өз башын өзү мүлжүп койгон эл экен. Жакында кыргыздардын арасында жакшы башчы чыкпайт деп айткан экен. Өз башын өзү жеп койгон эл. Бул ошол азыркыга чейин уланып келатат мында карасаң, туурап туруп бергенде чогуу отуруп калса аялдар деле жей берет. Анан эркектерге деп эле айтып эле бериш керек да, шуну үчүн үйрөтүш керек. Дөлөт мырза, мына каржылыктын сөз болду. Илгери эмне үчүн айтып атабыз? Муну каада салтып атпайбызбы? Мен ошого байланыштырып айтып атам да. Бизде кээде сурап атпайбы балдар? Эмнеге эрдин баягы канча башында эмеде ошондо каржылыктер бир эмес 3-4 каржылыкты салып коет, аттыга байлап. Эмне үчүн? Жана каржылыктын жолу улуктап атпайбы? Анан жигиттин жилиги деп коет да. Эркек кишиге эле тартат да каржылыкты, аял кишиге тартпайт. Анан каржылыкты таза мүлжүптүрүп үйдүн үстүнө ыргытып коет. Аны чучугунда чакпайт, бүтүн бойдон коет. Анткени ошо жигиттин жолдошу болуп жүрөт, колдоочусу катары болуп жүрөт деп дайым айтып келген. Бул жөнүндө дагы уламыш бар. Анткени бир жигит ошо бир жерге чыгып атканда атасы таза мүлжүнгөн жиликтерден 40 салып берген экен да. Анан салып берсе ошол менен кетет. Анткени алыс жол экен, жолдон каракчылар. Жеткен жерине жетип калганда кайра келатканда дагы ошону алып кел деген экен да. Жетчи жерине жетип кайра. Жеткенден кийин анан жеттим деп анан бул эмне жүк кылбай. Аз бияктан кетсем башка оокаттарды салам да деп туруп анын баарын чагып таштап салган экен. Жолдон кайра үйүнө келатканда каракчылар өлтүрүп кеткен экен. Көрсө жана жигит кетип баратканда 40 жолдош жанында жандап жүргөн экен да. Аларды көрүп кол сала албай аңдып келе бериптир. Кайра чыкканда жалгыз эле калыптыр. Анан ошондо өлтүрүп кеткен деп айтылат да. Ошон үчүн кыргызда сөөктү таза мүлжүп баарын итке берип, иттен арткан кайра отко жагып өрттөгөн да. Каржылыкты андай кылган эмес. Каржылыкты дайым сыйлап келген. Кыргыз элинин ушул салтты катуу кармаганы жана ошо салттын бир экенин аныктап атат. Мен көлдөн, сиз Жумгалдан биз сүйлөшкөнүбүздүн баары каржылык боюнча так чыгып атат. Дөлөт мырза айтканы бул ушул бир гана тарыхта калганда ушулчу. Жана атасы айтпай эле берген да, салып кой жаныңа деп.
Анан жана каракчыларга жанагы жанында жолдош болуп көрүнгөн да. Бул баягы жигиттин, жалгыз жигиттин жанындагы жардамчыларда көп көрсөткөн. Жана таштап коюп кайра келбедиби? Ошон үчүн жанагы кээ бир адамдар азыр деле малчылар келсе каржылыкты баягы салып коюшат да. 2-ден 3-дөн салып коюшат. Жана 40 деп айткан туура. 40 деп айтылат да, салып коюшат. Ырым баягы када салып калып калганда жок дегенде ошол илгерки мени кармап жүрөт да. Мына карабайсыңарбы? Бул туура. Сизде де бар экен, bizde де бар. Ооба, сакчы болуп жүргөндө жок дегенде биз адам ошого ишенип калганбыз да. Мына биздин салтыбызда, када салтыбыз. Дөөлөт мырза, биз баарыбыз эле шаарда жашайбыз. Көрүп билип жүрөбүз. Азыр кафеге барсаң, ресторанга барсаң, дөңгөрөнгөн музыка, бир дагы кыргыздын маданияты дейбиз, салты дейбизби, баягы кармалбайт дагы. Биз жакшылык каалаганда биз айтып атабыз. Баягы бата берип коюңуз десе, тос сүйлөп атабыз. Эми айтсаң Дөөлөт мырза, элге түшүнүктүү болсун. Тос менен батанын айырмасы эмнеде? Бата деген кыска нуска болсо да чын дилден чыгат. Анан азыр сиз айткандай, карыларыбыздан кадыр кетти, жаштарыбыздан нарк кетти, салт кетти да. Ошону карманбай калдык да. Анан баягы бир тойго барсаң, ушул жердин аксакалы ушул экен, ушул киши чыгып бата берсин жаштарга. Же болбосо бешик той болуп атабы, жентек той болуп атабы, үйлөнүү той болуп атабы. Анан ошого жараша, жагдайга жараша бериш керек да батанычы. Анан десе, анан микрофон сунса, ал мин дейт дагы, тоюң жакшы болду, баландай келди, тигиндей келди, андай болсун, мындай болсун деп эле баягы тос айтып кирет. Ал тос деген башка эми тең туштар отуруп алып, мындай экен, эми кел ал бийели деп анан тос сүйлөйт эмеспи? Бата деген ошол айланайын жараткан, бизден эмес жараткандан деп анан ошол чын дилинен ошол тойдун ээси бата сурап атса, ошого жараша, жагдайга жараша чын дилинен бериш керек. Ошол чын дилиңен жалынсаң Кудай да кабыл кылат дейт эмеспи? Мисалы үчүн илгери акелерибиз же болбосо бир олия кишилер бата бергенде, ошону байкап туруп ошого жараша бата берген да. Ошонун абалына жараша. Мисалы үчүн бир эле мисал айта кетейин. Чыңгыз Айтматов атабыз Саякбай Каралаевден бата сурап барганда, жанагы Жамиланы чыгарып уртепкиге калып аткан кез экен да. Анан ушу кишинин батасын алайын деп барса, бата бербей коет экен да. Бул элдин ичинде жүргөн сөз да. Анан бата бербей койсо, таарынып калыптыр. Эми таарынат да бата сурап барса эле. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин кайра Чыңгыз атабызды Саякбай атабыз чакыртат экен, келсин деп. Бата берейин деп чакыртса, таарынып калган келбей коет. Анан экинчи жолу, үчүнчү жолу айттырганда анан энеси айтыптыр. Айтса, энеси айткан экен, улуу кишиге да таарынмак беле. Ал кишинин көрөгөчтүгү бар, бир нерсени сезсе эле барсаңчы таарынбай барып кел деп. Айта турган бир нерсеси бардыр деп. Анан барып балыкчыга келип машинасынан түшүп атса, кемпирин бакылдата сөгүп атат дейт кишичи. Мен сага айтпадым беле, этти салып кой эртеле деп. Бүгүн келет дебедим беле деп атат дейт. Анан бир түшүнөн көрсө керек да ушу келери. Анан кемпир айтып атат дейт, айланайын азыр силер сүйлөшкүчү эле эт бышып калат деп. Анан ушу асып жүрөт дейт. Анан эт желип антип илгери салт боюнча бул улуу тамак тартылып бүткөндөн кийин анан ошо сөз болчу турбай. Анан айткан экен, өткөндө сен бата сурадың эле, мен бербей койсом таарынып калгансың го дептир. Анан унчукпайт да. Анан айттыр, ошондо мен бата берсем сага кабыл болмок эмес дептир. Сенин жылдызың жайгаша элек болчу асманга. Эми жылдызың жайгашты, жылдызың жана турган кез келди. Сен быйылдан калсаң калып каласың. Быйылдан калбай аракет кылсаң, дүнүйөгө атың чыгат деген экен. Анан ошондо бата берген экен да. Анан Айтматов атабыздын айтып жүргөнү бар, мен ошо Саякбайдын батасынан кийин өсүп өндүм депчи. Көрсө ошол көрөгөч олия кишилер дагы ошону байкап адамдын абалын, ошо жылдызы жанып атабы, кандай бата берсем тиет деп баарын байкатчу экен да. Мисалы, олия Сартакебиздин бирөө чакырып батасын алайын деп Сартакени. Анан чакырган экен, конокко чакырып, анан ушу бата алайын дедим эле десе, аябай коноктоду да, жылкысын союп коноктогондон анан Сартакебиз экеле сап бата бериптир. Оору байыккан баш берсин да, өлүп көбөйгөн мал берсин деп, омин дептир.
Анан тиги нааразы болуп калыптыр ичинечи. Ушундай деп атты. Атайын жылкымды союп коноктоп атсам, муну аке деп сыйлап атсам. Анан ушуну түптап ата береби деп үмүт эткен. Анан тиги киши кетип калат. Көрсө бир нече жыл өткөндөн кийин анан элде дагы, малда дагы ылаң оору чыгып, анан баягы балдарынын баары ооруп, кайра айыгып кетишет экен. Элден көптөр каза болуп ушундай болгон экен. Анан малдын ылаңы чыгып, малынын баары кырылып, кайра көбөйгөн экен. Ошондо жана батанын маанисин түшүнгөн экен да. Бул оолия киши боло турган нерсени сезип туруп, анан менин жанагы балдарым ушул оорудан каза болуп калбасын деп алдын ала алып, ооруп көбөйгөн баш берсин деген ушу турбайбы деп ошону сезген экен да деп. Ушундай батан ушундай берет да. Негизи кыска нуска болсо да ушундай берет. Азыр болсо аксакалдарыбыз батага даяр эмес. Мисалы үчүн азыр айтып жүрүшпөйбү? Коомдук унаага түшсө, аксакал түшүп калса, жаштар орун бербейт экен да. Анан тиги аксакал отуруп калып айтат экен да, уятың барбы, тарбия көргөн баласыңбы? Турбайсыңбы? Мен аксакалмын да десе. Эмнеге турмак элем? Силер деле устакан бербей калбадыңарбы дейт экен да. Анан чындап эле ушундай. Азыр баягы устакан бергенди да билбейт аксакалдарыбыз. Жаштарыбыз ошонун көргөнүн жасап атат. Сыйдан, нарктан, салттан, жолдон тайып баратабыз. Ошон үчүн сиз айткандай айтып жеткирип деп, анан ошону бир нукка кайра салышыбыз керек. Каада салт деп эле айтсаң эле, эски нерсеңди козгоп эмне кыласың? Ал бүттү да, азыр жаңы жашоо дейт. Жаңы жашоо болуп биз эмне бузулуп баратпайбызбы? Карасаң эркек менен эркек үйлөнүп атат, кыз менен кыз үйлөнүп атат. Бул Кудайдын жолунан чыгып кеткендик да, Кудайга да жакпай турган нерсе. Ошон үчүн биздин бабаларыбыздын жолу эң туура жол болгон. Мо каада салт, ар бир макал өзүнчө эле жол. Ошонун баарын сиңирип айтып деп жашап кетиш керек. Анткени биз мурункудан эле келаткан жолбуз да. Биздин жол кайра уланат урпактарыбыз менен. Ошону туура жеткириш керек. Азыркы заманга ылайыкташтырып ааламдашууда. Ошону менен алып кетиш керек. Мурда илгери жолдон өтүп баратканда салам бербей өтчү эмеспиз да аксакал кишилерге. Учурашпай өтүп кетсең айтчы дей. Бергелчи деп. Анан сен ким баласың? Баланчан. Тарбия көрдүң беле? Атаң айткан эмес беле деп. Учураш деп айткан эмес беле? Ал милдеттүү түрдө барып учурашасың. Уят деп. Анан мугалимди көргөндө айбыгып саламатсызбы деп жол бересиң. Азыр жөөлөп өтүп кетип атпайбы? Ушунун баары ошо айтпагандан да. Мен да бир кошулуп айтып коеюн. Мен үйлөнгөндөн кийин аялымдын айылына бардым да. Айламасам энем ошондо кайненемчи. Улгайып калган киши да. Сүйлөшүп атып, ошо килер келип куттуктап атса, ушу келгениңизге чоң спасибо деди да. Бул көргөн кемпир эмне чоюп тиги спасибо дейт депчи. Мен болдум да, орусча же жакшы айта албайт деп бир кызык болдум. Көрсө рахмат деген кайнагасы экен. Ошону айтпайт да. Тергеп атат да, айта албайт. Анан бизде илгери үйрөтчү эмес беле. Ошончолук биз сиңип калганда баягы кандай десем, салт саначы. Аялдар, жеңелер келип айтчу. Билип ал сен ата тегиң, жет атаңды билип ал. Деп атынан мынтип айтчу. Биринчи атаңды билесиңби? Жет атаңсың. Баланча десең, экинчи таппайсың. Жанагы кимдин атасынын атын айтчы деп атын айтпайт. Анан, ошол. Андан тиги кимдин атасын айтчы деп, тиги атасын айтпайт да. Такырчы. Мына мисалы илгерки Боронбай. Тергегенде Бурганак деп тергеген. Борон да. Анан Бурганак би десе келип түшүнбөйт да. Тегеретип көрсөң Боронбайды айтып атат. Атабанын өткөн тарыхын билмеген мамлекеттин келечеги жок деп эсептелет. Мына азыр жакшы айттыңар. Биз ресторанда той берип жатабыз. Ошол эле кыргыздын каадасы салтын баягы башкача айыл ичинде болгондо баягылар туугандашып, жакындашып, ымалашып, мындай эметет. Бул жерде музыка, жүрөгү титиреп, отура берет, биринин сөзүн бири укпайт, ушинтип баран кеткенге шашат. Мен ойлойм, бул биздин ошол тойду уюштурган адамдын да чоң катасы бар. Ошо тойду апарган киши программа түзүп туруп, жанагы тамаданы ордуна коюш керек. Кыргыздын маданиятын, таржыма макалын айтып приз беребиз. Кыргыздын баягы жакшы сөздөрүн айттыргын, тосту
жанагы батаны батадай кылдыргын. Ошон үчүн сени дагы тигине сыйлаш керек адам. Мен бир жаш баланын 4 саат жаш баланын музыкасын угуп алып мен кетип калат экен да. А мен жакшы ой, баягы жакшы тилек менен келип атам да. Ошон үчүн мени да сыйлаш керек да. Кафе, ресторандарда той берип, жанагы дүңкүлдөк даңкылдактан кишинин жүрөгү титирип атыр, ыйманы кагылат кадимкидей. Бул бир. Анан батаны илгери карыялар, аксакалдар берчү эле. Азыр батаны бүткөндөн эле тамада берип калды. Тамада бата көйүп алып, тамаданын батасы менен биз өсүп атасызбы? Асыл таштан акыл жаштан дейт. Шунун түп мааниси акыл баштан да, аксакалдардан акыл чыгат. Орто муун уюштурат, кичүү муун аткарат. Акыл баштан, асыл таштан болот да. Экиле ооз кеп менен, бир эле ооз кеп менен кыргыздар ушундай бири-бирине түшүндүрүп койгондо ишарат менен. Жана ишараттын дагы бир белгиси. Уласак болобу? Камчы жөнүндө. Камчыны аз көп жерге барсак төр кыйлып коюшат. Салаңдатып. Илгери ал ишарат кылып боз үй кыйлып коюшкан жанагы 12 метр элечек кийген жесир аялдар. Дейлик, эгер анын балдары чоңоюп кетип, мен эми эрге чыкпайм, нике кыйбайм десе, камчыга нике кыйып койдум. Менин колумду сурап келбегиле. Мен балдарым үчүн жашайм десе, төрүндө камчы илинип турса, ал кишиге ээси жок, эли жок, кожоюну жок жерге эркек кирчимес. Шашкан киши кижип эле чыгып кетем десе, элдин кашына илип койчу. Кижип эле чыгат экен, кылмыш четкен дечи. Кыргыздар ушундай ишараттан түшүнүп койгондо. Кудай конок келатат. Өтүүнүн кончуна камчысы кыстарылып, бул конот экен дейт. Малын соет. Кыргыздар ушундай аз эл болгон, саз эл болгон. Бирок аз нерсе асыл болот го. Ушундай асыл эл болгон, жанагындай эле түшүнүшкөн. Анан келип камчысын бүктөп алып турса, бул өкүм угузат деп билишкен. Келип анан эгер жанагындай жоолашып келет, камчыны сүйрөп келсе, туура айтат, жоолашып чабышам дейт. Анан эгер келип камчысын бүктөгөн бойдон үзөңгүнүн чирени тээп турса дейт, бул өкүм угузганы келет дейт да. Камчысын бүктөп үзөңгүнүн чирени теппей турса дейт, бул кабар угузушу мүмкүн дейт да. Мына ушундан кыргыздар көп нерсени эле билиптир. Анан камчыны керегеле кыстарып койгон. Анан ушуну да билсек, себеп дегенде бул нерсе ушул биздин сезимталдыгыбызды ички мындай туюмубузду кетирип баратат да. Илгери байбичелер, келин кезектер, энелерибиз, аксакалдар келатса, ушун тике карабай, кичине бурулуп туруп өтүп кеткенден башчы да. Ыйба, эмне деген ошондо иман болгон. Ушундайда анан биз ошол балдарга тарбия бере албай атабыз. Биз интернетке балдарды алдырбыйдык. Бирок эми да кеч эмес, дайыма айта берсек, балдарыбыз, атабыз ушинтип айтчу эле, акылды, энебиз ушундай тарбия кылчу эле деп балким түшүнөр деген ойдобуз да. Мына бул Жапон мамлекети жана Корей мамлекети бүт эски баалуулугун сактап келет. Жаңы илмий техникалык менен өнүгүп келет да. Ал эскилигин, нукуралуулугун унуткан жок. Тетиги илгерки кылычтарын, илгерки жанагы самурайларын унутпай, ошол илгерки баалуулуктарын, тарыхый баалуулуктарын сактап жүрүшөт. Башка улуттан айырмаланып, бизге эмне болбосун себептен да бизде дагы чоң баалуулуктар көп. Ушуну жаңы заман менен ошол эски үрп адаттарыбызды баарын айкалыштырсак, эмне мисалы башка бир элдин жаманын албай жакшысын алсак эмне болот? Кыргыздын салт санаасы, каада салты бул адамдарды ыймандуулукка тарбиялоо. Бир сөз менен айтканда, ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу. Мына азыркын салыштырып көрсөңүздөр, ураанны эле биригели, бирдиктүү бололу, ынтымактуу бололу ушуга чакыра албай атабыз, эси болуп. Ушунун баары эмненин кесепети? Ушу салт санаанын өз нугу менен жүрбөгөндүгү, нарктын өзүнүн сакталбагандыгы. Ошонун кесепетинен болуп атканго деп ойлойм да. Жана жаштардын өзгөчө кайдыгер мамиле болуп, канчалык айтсаң да түшүнбөй да калып атышат. Рахмат, аксакалдар. Аз да болсо бир аз маяк бердик. Менге ой айтарым, өзүбүз күнөөлүүбүз.
Биз кармабасак, биз мына кармай албайбыз. Биз өзүбүз кармашыбыз керек, өзүбүз катуу болушубуз керек. Ушуну айтайын дегенде, тажабашыбыз керек. Сиздерге рахмат. Бардыгы ийгилик. Рахмат. Сизге да рахмат. Жакшы болуңуздар. Бардык жакшылыктар сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктайбыз. Саламат болуңуздар.